Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен дарыгерден кеңеш көрсөтүүсү. Бүгүн биз мурдакы жумада айтып кеткендей эле нерв оорулары жөнүндө сүйлөшмөкпүз. Эгер сиздин суроолоруңуз болсо, биз түз эфирдебиз. 0705 96 94 41 номерлерине өзүңүздүн суроолоруңузду жибериңиздер. Сиздин суроолоруңузга Назарбек Ахмадалиевич жооп берет. Саламатсыздарбы? Сиз өзүңүздү тааныштырып кетсеңиздер, кайсы жерде иштейсиз? Мен Гапыров Назарбек Ахмадалиевич, Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүндө эмгектенем. Дарыгер нейрохирург болуп. Эң эле көбүнчө берген суроолор эмне себептен давление, ошо кан оорусу, кан тамыр оорулары, кан басым эмне себептен жогорулайт? Ошол суроого жооп берип койсоңуздар. Кан басымдын жогорулашы негизинен жүрөккө жана бөйрөккө байланыштуу болот. Ошол эле кан тамыр ооруларынын негизинде андан кийин нерв оорулары пайда болот. Кан тамыр оорулары бар кишилер негизинен кардиолог дарыгерине же терапевт дарыгерине кайрылып кеңеш алышы керек. Андан кийин кан тамыр ооруларынан, кан басым оорусунан келип чыккан неврологиялык оорулар бар. Булар инсульт деп коет. Мээге кандын куюлуп кетиши же кандын жетпей калышы. Ошо кан басым жөнүндө да айтып кетсек, кан басым оорусу биринчи белгилери кандай болот? Биринчи белгилеринен кийин дары, ошондой диагноз коюлгандан кийин дары ичпей деле коюшат көбүнчөлөр. Дары ичсек жаман болот деп, диета да кармайт. Ошолор эмнеге алып келинет? Ошондо айтып койсоңуздар. Кан басым оорусу менен ооруган кишилер негизинен алар билишпейт, көпчүлүгү билишпейт. Андан кийин алар кан басымы көтөрүлгөн оорулардын негизги белгилери булар башы, ар дайым баш ооруп, көкүрөктүн сол тарабы ооруп, ушундай белгилер берилет. Ошол кезде сөзсүз түрдө кардиолог же болбосо терапевт дарыгерлерине кеңеш алып, дарыларын ар дайым ичип турушу керек болот. Эсли болбосо, ал дарыларды убагында жана такай ичпесе, кишиде инфаркт болбосо инсульт оорулары болуп калышы мүмкүн, алып келиши мүмкүн. Ошол белгилери кандай болот? Айтып кетсеңиздер. Неврологиялык жактан алсак, инсульт ооруларынын негизги белгилери болуп, бул кокусунан баштын оорусу, андан кийин жүрөк айланып, кусуп, ушинтип башталат негизги белгилери. Андан кийин андан ары күчөп кетет. Давление болгондо баштын кайсы грипп болгондо ушул төбө жазып, давление болгондо грипп болгондо жок, ошол кан басым көтөрүлгөндө баштын кайсыл жери көбүнчө ооруйт? Грипп болгондон айырмасы, грипп болгон кезде негизинен оорулуунун маңдайкы бөлүгү ооруйт. Кан басымдан ооруганда баштын бардык бөлүгү эле негизинен ооруп турат. Ошол сиз айтып кеттиңиз инсульт оорулары. Инсульт оорулары бул эң эле жаман оору. Кыргызстанда канча адам ооруйт? Статистика менен карасак, канча адам? Кыргызстанда бизде дүйнөдө алдыңкы саптарда турабыз. Инсульт оорусу боюнча бул өкүнүчтүү. Себеби деген биздин элибизде анчалык ден соолукка ушунчалык жакшы көңүл бурушпайт. Батыш өлкөлөрүндөгү элдерге окшоп өзүнүн ден соолугуна ар дайым кам көрүшпөйт. Ошондуктан бизде бир топ эле көп. Бизде негизинен келип чыкканда туура эмес тамактануу, анан кан басымдын көтөрүлүшү, анча-мынча учурларда генетикалык оорулардан, бул деген тукум кугуучулук оорулардан
Ушундай оорулардан андан атеросклероз, кан тамырдын атеросклероз ооруларынан көп чыгат. Бизде негизинен 50 жаштан өйдө кишилер көп ооруйт. Андан кийин аялдарга караганда дагы эркектерде бир аз көбүрөөк болот. Ушу инсульт болгондо прединсультный состояние деп коет. Инсульттун алдындагы адамдар белгиси болот. Эгер ошол убакыт тез бейтапканага жеткирилсе, жакшы болот. Негизи ошол симптомдордун белгилерин айтып кетсеңиздер. Инсультка чейинки белгилери негизинен баштын катуу оорушу. Баштын катуу оорушу анча-мынча кездерде бир кол, бир буттун чымырап, уктап или болбосо бир аз күчүнүн азайышы, андан кийин адамдын бет түзүлүшү бети бир аз кыйшайып баштаганда, башы ооруп, кускусу келип, кусуп, ушинткен кезде негизинен бат дарыгерлерге жолугуп, кеңеш алып, дарыланса, дарылаганда аябай жеңил болот, бат өтүп кетет ошондо. Если алдын албасак, анда оор түрүнө кабылып калышы мүмкүн. Ушундай белги болуп атканда бейтап кайсыл жерге кайрылыш керек? Өзүнүн ЦЦМге? Бейтаптар бул оору кайсы жерде жүргөн убакта болуп калса, ошол жердеги кайсыл болбосун медициналык мекемелерге кайрылса болот. Негизинен. Ал өзү бизде шаарда жүрсө, өзүнүн жашаган жери башка жакта болсо, анда ал жактарга жетишпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн өзү турган жерге жакын кайсыл болсо дагы медициналык мекемелерге, негизинен неврологиялык бөлүмдөргө кайрылганы жакшы болот. Рахмат. Мен урматтуу телекөрүүчүлөр, силерге кайрылып кетет элем. Биз түз эфирдебиз. Эгер сиздин ошо нерв системасы боюнча суроолоруңуз болсо, жиберсеңиздер болот. Биз суроолоруңузга жооп беребиз. 0500 705 96 94 41 номерлерине өзүңүздүн суроолоруңузду жибериңиздер. Ушул мурдакы да суроолор, башым көп ооруйт дейт. Бул ушул давлениядан да башка кандай оорулар болгондо баш оорушу мүмкүн? Башым көп ооруйт деген адамдарда көп ооруларга чалдыгышы мүмкүн. Мисалга, моюн остеохондрозу. Моюн омурткасынын остеохондрозунда дагы баштын оорушу байкалат көп учурда. Эмнеге дегенде, моюн остеохондрозу көбөйүп баштаганда позвоночная артерия деп коет. Моюн омуртканын ичи менен кеткен артериялардын бирөөсү, артериялык кан тамырлардын бирөөсү же экөөсү ичкерип калат. Остеохондроз көбөйгөн кезде. Ошонун негизинде дагы баш ооруйт. Артериовенозная, ал жерде гипоплазия позвоночных артерий деп коет бизде. Вертебробазилярная недостаточность деген диагноз менен ушундай оорулар пайда болуп турат. Андан кийин шакый оорусу болушу мүмкүн. Окшогон көп оорулар бар. Ушул остеохондроз жөнүндө айтып кеттиңиз. Остеохондроздан көбүнчүлөр массаж эле, укалоо кылышат, бирок укалоого караганда гимнастика бул көбүрөөк натыйжасын берет. Ошо кандай гимнастика кылса болот? Балким көрсөтүп кетебиз. Остеохондроз оорусу менен ооруган кишилер негизинен жөн гана массаж ала бербестен, массажды дагы окуган массажисттен алганы жакшы болот. Андан кийин лечебная физкультура деп коет. Ошол лечебная физкультурага барышы керек. Ага сөзсүз физиотерапевт деген биздин кесиптештерибиз болот. Ошолор өздөрү көрсөтүп, үйрөтүп беришет. Ошонун негизинде ар дайым жасашы керек. Ал деген эң эле жок дегенде азыркы жашоо шартка байланыштуу көп кишилер отуруп иштейт. Отуруп иштеген кишиде көп болот. Основном компьютерде иштеген кишилерде. Биздики. Ушул бул учурда негизинен ушул иштин аралыгында эс алып туруш керек. Эс алып бир аз отурган эле жерде эч эле болбогондо отурган жерден хотя бы моюнду ары бери айландырып, бул жака 30 секундда, бул жака 30 секундда алдына, артына кармап, ушинтип андан кийин ордунан туруп далыларды кыймылдатып, бир аздан болсо да гимнастика жасап турушубуз керек. Антпесек
Бул аябай бат көбөйүп кетиши мүмкүн. Туз чогуу берет. Көбүнчөлөр ошо кырсылдатканды жакшы көрөт, мойнун. Бул өтө кооптуу, мындай бат кыймылдап, ошондон мойнун кырсылдаткан. Андай кереги жок нерсе негизинен жасабай койгон жакшы болот. Ал кийинки биздин биринчи сурообуз келиптир. Околок кызым 10 жашта, түндө төшөккө сиет, жакындан бери күндүз жетишпей шымына сийип коюп жатат. Урологдор невропатологко көрүнүш керек дешти. Нервден болушу мүмкүнбү дейт. 10 жаштагы. 10 жаштагы кыз болсо нервден болушу да мүмкүн. Негизинен урологдордун ошол сийдикке байланыштуу, бөйрөккө байланыштуу оорулар да болот. Анан анча-мынча убакыттарда нерв ооруларынан да ушундай болуп калышы мүмкүн. Сийдигин кармай албаган оорулар болуп калат. Бизде недержание деп коет. Ушундай сийдигин кармай албаган учурлар болот. Кызыңыз ушундай оору менен ооруп жаткан болсо, анда жаш балдардын неврологу деген болот. Ошолорго сөзсүз кайрылыш керек. 3-чү бейтапканагабы? 3-чү бейтапканага болбосо биздин эне жана баланы коргоо борбору бар. Ушул жерде жакын турат. Московский толук мылтı да? Жок. Неврология бул жерде Акынбаева көчөсүндө эле турат. Кошуна сиздерге. Жал больница. Жал больницасы деп коет элдер. Негизги аталышы эне жана баланы коргоо борбору деп аталат. Кийинки анда сиздер ошол биз айтып кеткендей бейтапканага кайрылып, батыраак сагайып кеттиңиздерди каалайбыз. Кийинки сурообуз: менин давлением 65-70ке түшүп кетти. Эмне кылсам болот? Хондрозду да кантип дарыланам? Массаждан жакшы болбой жатат. Биринчи суроосу: менин давлением 65-70ке түшүп кетти, эмне кылсам болот дейт. Сиз сөзсүз жашаган жериңиздеги терапевтке эсли мүмкүнчүлүк болсо кардиологко кайрылсаңыз, ошол жерден кеңеш беришет. Андан кийин остеохондроз боюнча массаж менен гана айыгып калбайт остеохондроз. Остеохондрозго дары-дармек дагы, лечебный физкультура, ушулардын да баарын берип, андан кийин лечение жасаш керек. Эсли мүмкүнчүлүгүңүз болсо, келип консультация алып, бизден кеңеш алып, андан кийин дарылансаңыз болот. Кудай буйрса жакшы болот. Рахмат. Кийинки сурообуз: менин балам кичинекейинен бери 12 жаштан. Бир көзүн көп бат жумат. Ал эмнеден болушу мүмкүн? Ал оору кичинекейинен ошондой болгон болсо, нерв ооруларынан да анча-мынча болот. Нервный тик деп коет. Бир көзүндө. Ушундай болушу мүмкүн. Бул учурда дагы аны өткөзүп көп убакытка жүрө бербестен невролог дарыгерине сөзсүз кайрылыш керек. Рахмат. Кийинки суроого чейин ушул инсультка кайрылдык элек. Инсульт болгондон кийинки жана прединсультный состоянияны айтып кетсек, эми инсульттан кийин кандай белгилер болот? Инсульт болгондо, инсульт негизинен капысынан кармайт. Капысынан инсульттун эки түрү болот: мээге кан куюлган жана мээге кан жетпей, кан тамырдын бүтөлүп калган түрү болот. Бул учурда белгилерин айтып кетсек, негизги белгилери: биринчи катуу баш ооруп, андан кийин жүрөк айланып кускусу келип кусат. Анча-мынча ооруларда өзүнүн эсин жоготпойт, көпчүлүгү жоготот. Бир капталы оң кол оң буту же болбосо сол кол сол бутунун күчүнүн азайышы, андан кийин сүйлөөсү бузулат, сүйлөй албай калат, бетинин бир жагы кыйшайып калат. Ушул учурларда сөзсүз түрдө тез жардам чакырып, жакын жерде болсо ооруканага батынан кирсе, мүмкүн болушунча эрте жардам берсе, эрте айыкканга жакшы болот. Бул антпесе мунун аягы аянычтуу аяктап калышы мүмкүн. Ошон үчүн эртерээк кайрылган жакшы. Инсульттун кандай түрлөрү болот? Инсульттун түрлөрү негизинен эки түрү: геморрагиялык, анан ишемиялык. Геморрагиялыкта мээнин кан тамыры жарылат. Кан тамыры жарылып, мээнин ичине кан куюлуп кетет. Ишемиялык түрүндө болсо, мээнин кан тамырларында бүтөлүп, ичкерип, тосулуп, мээге кан жетпей калат. Бул ишемиялык түрү. Мээнин геморрагиялык түрүндө гипертония оорусу же болбосо кан басымдын капыстан
өйдө көтөрүлүп кетишинде пайда болот. Андан кийин дагы бир түрү аневризма, артериовенозная мальформация деген оорулар бар. Ушул оорулардын негизинде келип чыгат. Аневризма деген оору болсо, бул мээнин кан тамырларынын шишип калышы. Ал жерде мээнин кан тамыры 3 слойдон турса, негизи денедеги кан тамырлар 3 слойдон турса, ал жерде бир эле слой калып калат. Анан ошол кан тамыр катуу давление көтөрүлгөндө, же болбосо катуу физикалык жумуш жасаганда, болбосо аябай катуу стресске түшкөн кезде ошол кан тамырлар жарылып, мээге кан куюлуп кетиши мүмкүн. Рахмат. Кийинки сурообуз: кызым 9 жашта, азыркы учурда деле аябай нервная. Врачтарга 3 жашынан эле дарыланып келе жатам, бирок жардам жок. Томография таза, башы көп ооруйт, кимге кайрылабыз? 9 жаштагы кыз жана эле биз айтып кеткендей, балдар неврологуна кайрылышат. Балдар неврологуна кайрылып, дарыланса жакшы болуп кетиш керек негизинен. Бирок 3 жашынан баштап ооруп келет турда, бул эмне себептен да болушу мүмкүн? Анын себептери көп. Аны биринчи оорулууну көрүш керек, көрүп, текшерип көрүп, андан кийин дарылаш керек. Азыр көрбөй туруп айтыш бир аз оорураак, бирок анын оорусу эми ар кандай болушу мүмкүн. Мүмкүн кичинекей кезинде билбей жыгылган болушу мүмкүн, жыгылып билбей калган болушу мүмкүн, же өзү деле ушундай ынжык болушу мүмкүн. Аны сөзсүз невролог дарыгерлери менен дарыласа, ал негизинен жыйынтык берет. Рахмат. Мында мурдакы суроону окубай калдык, бирок муну окуйлу. Кулагым тынбай ышкырып турат, эмне кылсам болот? Кулагы тынбай ышкырып турса, сөзсүз невролог дарыгерлерине кайрылыш керек. Бул кулагы ышкырып турган биздин неврологдордун оорусу, или болбосо лор, кулак мурун дарыгерлеринин оорусу болот. Кулактын ышкырып шум деп коет. Болуп турганы бул негизинен моюн омурткалардагы позвоночный артерия деп коебуз. Ошол позвоночный артериянын ичкерип кеткен кезинде, кара куш мээжага кан жакшы жетпеген, ушундай кездерде болуп калышы мүмкүн. Сөзсүз кайрылышы керек. Ушундай белгилердин башталган кезинде кайрылса, батыраак айыгып кетет. Кайрадан биздин суроолор. Мен бир аз стресс болсом, башым токтобой ооруйт, эмнеден? Ошол стресстен. Эми негизи көп аябай катуу стресске түшүп, катуу ойлонбош керек негизи. Өзүн кармаганга аракет кылыш керек. Бирок ага деле болбой, дайым эле ушул бир аз ойлонсо, ооруй бере турган болсо, анда сөзсүз бизге келип кеңеш алып кетиши керек. Дарыласак жакшы болуп калат ал. Дагы ушул жана сүйлөшүп кеттик элек, эң эле жөнөкөй, баардыгы колдоно турган кандай дарыны ичсе болот? Баш ооруганда, стресс болот. Үй шартында, көчөдө жүргөндө, ушундай эми катуу ойлонуп калса, катуу стресске түшсө, жөнөкөй эле валерьянка, персен, ушул сыяктуу дарыларды ичип койсо, ал жакшы болуп калат, өтүп кетет. Андан кийин ошого ишенип жүрө бербестен, кеңеш алып дарыгерлерден дарыланып койгону жакшы болот. Кийинки ошол инсульт жөнүндө сөз болот эле. Инсульттан кийин адамдар өзүн кандай алыш керек? Бул адам эмес, жанында жүргөн жакындары массажга барыш керекпи, же жөн эле тим коюш керекпи, эмне кылыш керек? Негизинен инсульт болгондо оорулуунун көп учурда бир капталы, бир кол, бир буту иштебей калат, же болбосо сүйлөй албай калат, ушундай нерселер болот. Бул ооруну дарылаганда неврологиялык жана нейрохирургиялык бөлүмдөрдө дарыланат. Ишемиялык түрлөрү негизинен неврологиялык бөлүмдөрдө дарыланат. Ишемиялык түрүнүн деле анча-мынча түрлөрү нейрохирургиялык бөлүмдөрдө дарыланат. Ал кан тамыры ичкерип кеткен жерине стент деп коет, стент коюлуп дарыланат. Андан кийин геморрагиялык түрү биздин бөлүмдөрдө, нейрохирургияда операция жасалат. Азыр эми техника өнүккөн заман, компьютерная томография, МРТ, магнитно-резонансная томография, ангиография деп коет, кан тамырлардын
изилдөөсү, ошолорду тартып, анан ошого жараша операциясын жасап, дарыласак жакшы болот. Операциядан кийин или дарылоодон кийин үйгө чыкканда туугандары деле ошол жерде караган жакындары сөзсүз түрдө неврологдун көзөмөлүндө болушу керек. Керек учурларда массаж, иглорефлексотерапия деп коет, ийне сайы жолдору. Ушундай жолдор менен дайыма дарылап туруш керек. Сүйлөөсү начар болсо логопедтерге алып барып, андан кийин негизгиси көп учурда постоянно эле деп койсок болот, кан тамырдын кан басымды өлчөп туруш керек негизгиси. Андан кийин кан басымды көтөрбөө үчүн, алдын алуу үчүн дарыларды такай ичип турушу керек. Такай ичпесе бул оору кайрадан кайталанып калышы мүмкүн. Кайрадан кайталанганы бул мурдакыга караганда оорураак болуп калат. Ошон үчүн алдын алып такай карап турган жакшы болот. Рахмат. Кийинки сурообуз. Башым аябай лукулдап ооруйт, нерв тамырларым ишкерип кетти окшойт. Неврологияга жаткам 2019-жылы. Азыр да ооруйт, 1 ай болду. Токтобой жатат, эмне кылам? Бизге барсын, кеңеш берели, текшерип көрөлү, мүмкүн болсо жардам берели. Силер кайсы жерде? Биз Улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүндө иштейбиз. 2-чи нейрохирургияда күндүз кайсы убакта болсо да барып кеңеш алып кетсе болот. Бирок өзүнүн бардыгы эле силерге келе албайт да, негизи өзүнө тиешелүү невропатологко же терапевтке сөз түрдө баш керек. Өзүнүн жашаган жериндеги поликлиникаларда, ЦСМдер дейбиз, ошол жерлерде неврологдор болот. Ошолорго барып текшерилип, андан кийин дарыланышы керек. Мүмкүнчүлүк болсо келсе биз да жардам беребиз. Рахмат. Башым көп ооруйт, давление жакшы, көңүлүм айныйт. Бул башы көп ооруса, давлениясы жакшы болсо, сөзсүз түрдө изилдөөлөрдөн өтүш керек, текшерип көрүшүбүз керек. Мүмкүн моюндун остеохондрозунан, мүмкүн баштан, ошон үчүн текшерилип, андан кийин дарыланганы жакшы болот. Сиздин өзүңүздүн ушу жумуш боюнча телефонуңузду да айтып кетесизби? Телекөрүүчүлөргө, суроолорго. 0773 86 87 76, 0555 86 87 76. Ушундай номерлер. Если керек болсо байланышып кеңеш алсаңыздар болот. Үй шартында остеохондрозго эмне кылсак болот? Үй шартында остеохондрозго негизинен гимнастика, массаж. Андан башка көп нерсенин деле кереги жок. Үй шартында дарыгерлерге барсаңыз, дарыларды да жазып беришет. ЛФКга да барып койсоңуздар. ЛФК ошол гимнастика жасалат. Башымда киста бар, операция кылганга болбойт дейт врач. Бирок карбамазепин ичип турам, болобу? Башында киста бар, операция жасаганга болбойт десе, бизге бир кайрылышы керек экен. Киста менен биз негизинен биз дарылайбыз, биз операция жасайбыз. Бизге кайрылса болот, көрөбүз, жардам беребиз. Кандай дарылар керек, если операция жасаганга болбой турган болсо, кандай дарылар керек, кантип дарыланып турушу керек, биз кеңеш беребиз. Андан кийин карбамазепин ичип турам дейт. Карбамазепин деген дары бул противосудорожный деп коет, жанагы эпилепсияга, судорогага каршы дары бул. Бул дарыны өзүнчө ичкенге болбойт. Дарыгердин кеңеши менен сөзсүз. Ошон үчүн негизинен келип кеңеш алышы керек бизге, кистасы бар болгон болсо. Рахмат. Кызым түнкү саат 4-тө ооруйт, өзүнөн кетип калат, оозунан ак көбүк чыгып. Бул өзүнөн кетип, бул айтканы эс үчүн жоготот, тиштенип, оозунан ак көбүк чыгып калат. Бул эпилепсия болот. Негизинен эпилепсияда ушундай болот. Бул адамдар батыраак барып, невролог дарыгеринен же нейрохирург дарыгерлеринен кеңеш алышы керек, батыраак текшерип, эртерээк дарылаш керек. Жашым 35-те, давлением 150, 40. Бул өтө жогору. Жогору. Жашына салыштырмалуу жогору. Кардиолог же терапевт дарыгерине жолугуңуз, кеңеш алыңыз. Баламдын буту тердей берет, эмнеден? Бул бирок сизге
Эми бул баланын буту көп тердесе негизинен грибоктон тердейт. Негизинен бут кийимди Булгардан, мындайча айтканда, кожаный деп коебуз. Кожаный обувь алып, хыбы пахтадан тигилген байпактарды кийип, бат-бат жууп туруш керек. Болбосо андан дарыгерлерге кайрылса болот ага деле. Өздүк гигиенаны так сактаса эле. Андан тышкары биздин дагы эфир Мекин Бишимбаевич деген врач, дерматолог келген биздин эфирге. Ошол жерден буттун тердөөсү, колтуктун да жагымсыз жыттары жөнүндө кенен айтып берген. Кааласаңыздар ушу YouTube'дан да карап көрсөңүздөр болот, же биздин Facebook баракчабыздан дагы карасаңыздар болот. Кийинки суроо, баштын бардык жери эмес, бир эле точкасы ооруйт. Бул эмнеден? Кайсы точкасы? Урматтуу телекөрүүчү, сиз кайсыл жериңиз так ооруун жибериңиздер. Сиздин сурооңузга азыр 3 минутталык тыныгуудан кийин кайрадан жооп беребиз. Биз менен болуңуздар. Биз менен калганыңыздарга чоң рахмат. Биз түз эфирдебиз. Дарыгерден кеңеш көрсөтүүсү. Биз менен Назарбек Ахмадалиевич, врач, нейрохирург. Эгер сиздин ушул нерв системасы боюнча суроолоруңуз болсо, биздин түз эфирге 0705 96 94 41 номерлерине жиберсеңиздер болот. Биз сиздин суроолоруңузга жооп беребиз. Кийинки сурообуз, ушул инсульт болгондон кийин дарыгерлер жазып берген дарыларды ичиш керекпи, керек эмеспи? Мен мурдакы эфирде ушул дерматолог бергенде бирөө жиберди. Мен кан басымым өтө жогору, бирок биздин ата бабаларыбыз деле мени диетага отургузду, диетаны кармабайм деп чечтим. Дарыны деле ичпей эле коеюн деди. Ушул эмнеге алып келиши мүмкүн? Дарыны ичпей, айткан диетаны кармабаса, же бир гана дарыларды ичип, диетаны кармабай койсо эмне болот? Ошону айтып кетесизби? Мындай да, ал дарыгердин кеңешин жасабаган, өзүнүн ден соолугун карабаган нерсе да бул. Дарыгер жазып берген дарыларды сөзсүз түрдө ичиши керек. Диета керек болсо, диетаны да сөзсүз кармашы керек. Себеби деген кан басымы өтө бийик болуп кеткенде инсульт эле болбостон инфаркт да болуп калышы мүмкүн, жүрөктүн оорулары да болушу мүмкүн. Ошондуктан инсульт болуп калган бул аябай катуу оору, оор оору. Инсульттун аягы өлүм менен же майып менен бүтүшү мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө диетаны кармап, тамакты керегинче жеп, ашыкча көп жебестен, дарыларды убагында айтылган саатында ичип, өзүнүн ден соолугу үчүн кам көрүшү керек. Антпесе анын аягы кайгылуу бүтүп калышы мүмкүн. Рахмат. Кызым түнчүндө уктап жатканда тишин кычыратып жатат. Жашы 1,5-да. Түн ичинде тишин кычыратып жаткан болсо, бул невролог, детский невролог, балдар дарыгерине кеңешке барып койгону жакшы. Андан кийин 1,5 жашта болгон болсо, тиши чыгып жаткан учуру да болушу мүмкүн, анча-мынча. Ал кезде дагы тишин кычыратышы мүмкүн. Ошон үчүн дарыгерлерден кеңеш алып койгон жакшы, бирок ал коркунучтуу эмес. Рахмат. Жиним келгенде карман албай, аябай нерв болом. Кантип азайтсам болот дейт. Жини келип аябай нерв болгондо ушундай чөптөрдөн дарылар жасалган деле дарылар болот. Основном негизгиси валерианка сыяктуу, булар деле основном негизинен чөптөн жасалат. Ушуга окшогон дарыларды, персен сыяктуу дарыларды ичиши керек. Андан кийин невролог дарыгеринен кеңеш алып коюш керек. Мүмкүн болушунча өзү да аракет кылып, өзүн токтоо кармаганга аракет кылышы керек. Рахмат. Бирок ушул ашыкча нервтенгенден кийин кан басымдын жогорулаган оорулар келип чыгат. Андан ары инсульт, инфаркт деген да оорулар келет да. Сиз ушуну дайыма эсиңизде болуш керек.
деп мен ойлойм. Сөзсүз. Кийинки да сурообуз иштеген дарегиңизди айта кетсеңиз, номер телефонуңузду да. Биздин дарегибиз Тоголок Молдо көчөсү 1 болуп эсептелет. Московский жана Лагвининга көчөлөрүнүн кесилишинде нейрохирургия бөлүмү. Телефон номерибиз 0773 86 87 76, 0555 менен 86 87 76. Желкедеги холканы массаж менен кетирсе болобу же операция кылыш керекпи? Моюнда чыккан. Муну негизи көрүшүбүз керек. Көрүп туруп, андан кийин кеңеш беришибиз керек. Көргөндөн кийин. Менин башым ооруп, кусуп бутум чымырап жатат. Эмне кылышым керек? Невролог дарыгерине сөзсүз жолугуш керек. Башы ооруп, буту колунун чымыраса, кусуп жаткан болсо, сөзсүз түрдө кечиктирбестен эле барып көрүп, кеңешин алыш керек, сөзсүз. Эртең кечен күтпөстөн азыр балким барыш керек. Мүмкүн азыр барыш керек. 103-кө чалса болобу? 103-кө чалса да болот. 103-кө негизгиси 103-кө чалат. Негизинен. Саламатсызбы, мен 55 жаштамын, гипертоник менен давлением бирде түшөт, кээ бирде көтөрүлүп кетет. Азыркы учурда түшүп кеткенине байланыштуу дары дармектерди ичпей жатам. Кандай болушу мүмкүн? Азыркы күндө түшүп кеткен болсо, кан басымды түшүргөн дарыларды ичпей турганыңыз оң. Андан кийин кардиологко сөзсүз барып кеңеш алышыңыз керек. Дарыларды, кан басымды түшүргөн дарыларды ичпей көп жүрүп калсаңыз деле кокусунан көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө кардиологдун, терапевттин көзөмөлүндө болушуңуз керек болот. Рахмат. 2 жыл мурда жыгылып башымда гематома пайда болгон, остеохондроз да бар. Башым көп ооруйт. Эмне кылсам болот? Толук айыга аламбы? Толук айыксаңыз болот. Башыңызда гематома болгон болсо, ал убакыттын өтүшү менен кистага айланып калат. Андан кийин дарыгерлерден кеңеш алып, дарыланып турбасаңыз, анча-мынча учурда эпилепсияга да алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бизге барыңыз, кеңеш алыңыз. Биз дарылайлы, мүмкүн болсо, дарыларды жазып берсек, үй шартында дагы дарылансаңыз болот. Кызым асфиксия менен төрөлгөн, башы тез ооруп турат. Дарыланып турабыз, азыр 11 жашта. Врачтар асфиксия менен төрөлгөндөн дешет. Ошо баш ооруган. Болушу мүмкүн. Асфиксия менен төрөлгөн бул көп учурда ушундай болот. Асфиксия менен төрөлгөндө көп учурда эле башы ооруп турат. Өнөкөткө окшоп ар дайым ооруп турат. Ошон үчүн убакыты менен балдар неврологуна 16 жашка чейин балдар неврологуна барып кеңештерди алып дарыланып турушу керек. 16 жаштан кийин, андан кийин чоң кишилердин неврологуна барат. Менин давлением көтөрүлөт, башым зыңгырап ооруйт, азыр да ооруп жатат. Көзүмө зыяны тийбейби, себеби көзүм сайышып кетет кейде. Кулагым, башым зыңгырап турат көбүнчө. Давление көтөрүлгөндө ушул белгилер сөзсүз болот. Давлениеңиз түшкөндө ал кайра калыбына келип калат. Көзүңүзгө зыяны ал көп деле тийбейт. Бирок давлениеңиздин катуу көтөрүлгөнү бул баш мээге жана жүрөккө жагымсыз ооруларды алып келиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө кеңеш алып, дарыларды ичип, дарыланып турушуңуз керек болот. Антпесеңиз болбойт. Саламатсыздар, менин 3 күндөн бери 2 чыкыйым, 2 көзүмдүн ортосу ооруп жатат. Бул нервтенби же сотрясениеби? Если травма алса, андан кийин сотрясение болот. Травма албаган болсо, анда сотрясение жок, нервтен болушу мүмкүн. Дарыгерден кеңеш алыңыз. Рахмат. Давление түшкөндө, баш чыдабай ооруганда тремол ичсем болобу? Болот. Ооруну калтырган оорулардын, дарылардын көп түрлөрү бар. Кимисин болсо да ичсе болот. Бирок сөзсүз түрдө дарыгерден кеңеш алып туруп ичкен жакшы болот. Себеби деген дарыны ар бир кишиге тандап, мүнөздөп ичирген жакшы болот. Ошон үчүн кеңеш алып, андан кийин ичкениңиз оң болот.
Анан көбүнчө эле ошол обезболивающий деп коет, ошол дарыларды ичкенде дагы бул ашказанга дагы өтө жаман, анан боорго да жаман. Ошон үчүн эмне себептен ооруп атканын билип туруп, андан кийин ошон үчүн кеңеш алыш керек. Сөз түрдө. Саламатсызбы? Менин кызым 4 жашта, мурду канай берет. Эмнеден болушу мүмкүн? Сиздин кызыңыз 4 жашта мурду көп канаган болсо, кулак мурун дарыгерлери, мындайча айтканда, лор врачтарга көрүнүшүңүз керек болот. Мурундун ичиндеги кан тамырлардын мындайча айтканда начардап калышы, болбосо мурундун башка бир оорулары болушу мүмкүн. Ошону дарылап коюшуңуз керек болот. Өтө көп канай берсе, анемияга, аскандуулукка алып келет. Ошон үчүн лор врачка барып, кеңеш алып, дарыланып койгонуңуздар оң болот. Рахмат. Кызым 12 жашта туруп башым ооруйт дейт. Ал нервтен эмеспи? 12 жашта экен, нервтен өтө деле көп болбошу мүмкүн. Анан аябай ызы чуу жерлерде көп жүрбөсө, нервтен деле болбойт. Ошон үчүн дарыгерге кайрылып койгонуңуздар жакшы болот. Бардык эле суроолор башым аябай катуу ооруйт, бирок бакка менен чапкандай дейт. Бул аябай катуу ооруйт экен да. Башы аябай катуу ооруса, башына балка менен чапкандай эле болсо, өтө катуу ооруган оорулар болсо, үйдүн шартында дарыланбастан дарыгерден кеңеш алып, андан кийин дарыланган жакшы болот. Ошентиңиз, кеңеш алганы барыңыз, дарыланыңыз андан кийин. Менин башым ооруйт, томографиядан түшсөм, тамырларым ичкерип кетиптир деп айтылды. Дейт, укол капелин салдым, жыйынтыгы жок. Негизи дары капельницаны үй шартында алышат көпчүлүгү. Ошол мүмкүн болсо ооруканага жатып алса, жакшы эле натыйжа берет негизинен. Андан кийин кан тамыр ичкерип кеткенде, ошол бир эле жолу капельница дарыларды алгандан айыгып калбайт. Бул бир нече жолу шашпай дарыланганда андан кийин кетет. Бир аз убакыт керек болот, сөзсүз кайрадан лечение алыш керек болот. Биздин жүрөгүбүз кез-кез ысып ооруп турат. Диагнозу кандай? Биздин деген суроого түшүнгөн жокмун, сөзгө бирок жүрөк. Ушул бир кишинин жүрөгү бат-бат ысып ооруп турат экен. Бул адам, бул да болсо жүрөк ооруларынын биринчи белгилери деп койсо болот. Кардиологторго барып кеңеш алышсын. Кардиолог жок болсо жашаган жеринде, болбосо терапевтке болсо да барышы керек болот, сөзсүз. Кийинки суроо. Менин кызым 25 жашта, 18 жашка чыкканда ооруп калды. Түнү өзүнөн кетет, оозунан ак көйүк чыгат, диштенип калат. Ушул ооруга кандай кеңеш бересиз? Бардык жакка текшердик, натыйжа болбой жатат. Негизинен бул жанакы бир суроодо ушундай болгон болчу. Бул эпилепсия болушу мүмкүн. Негизинен эпилепсиянын белгилери ушулар. Кызыңызды алып келиңиз, текшерип көрөлү, мүмкүн болушунча жардам берели. Муну батыраак дарылаш керек, сөзсүз. Көбүнчө ушундай эпилепсия болгондо дагы нетрадиционный медицина деп коет, ошо бакшыларга, көз ачыктарга жана башка жерлерге барып дем салдырышат. Андан сиз убактыңызды эле кетиресиз. Анан эпилепсия ар бир ошол өзүнөн кеткен сайын бул мээси желет, мээси өрттөнөт. Ошон себептен канча эртерээк кайрылсаңыз, ошончо жакшы болот да. Мээнин ар бир эпилепсия болгон сайын мээде отек деп коет, мээ көбөйт. Ошон үчүн батыраак дарыланган жакшы. Анан ошол противосудорожный препараты деп коет. Алардын алдын алган дарылар бар, таблеткалар. Ошолорду постоянно такай ичишке туура келет. Ошон үчүн дарыгерге эртерээк кайрылганы жакшы болот. Саламатсызбы? Нейрохирургка кандай кайрылса болот? Аты жөнү ким, кайсыл жерде иштейт? Мүмкүн болсо телефон номерин жазып жибересизби? Сураныч, рахмат. Биздин дарегибиз Тоголок Молдо көчөсү 1 деп жазылат. Москва жана Лагвиненко көчөлөрүнүн кесилишинде. Телефон номерим болсо 0773 86 87 76. 0555 86 87 76. Чоң рахмат. Саламатсыздар, менин башым бир аз ызычуу болсо эле ооруп, басылышы кыйын болуп жатат.
омурткадагы грыжадан болбойбу, көпкө чейин отуруп турганда да башым айланат, давление норма эле. Давлениеси көтөрүлбөйт экен, дайым ооруйт экен. Ызычуу болгондо. Ызычуу болгондо. Ызычуу болгондо эмне? Моюндун грыжасы болгондо да ызычуу болгондо оорушу мүмкүн. Бирок мүмкүн деп коюп отурбастан сөзсүз түрдө азыр техника өнүккөн заман текшерилип, андан кийин лечение алганыңыз дурус болот. Сөзсүз түрдө жашаган жериңиздеги невропатологторго барыңыз, кеңеш алыңыз, мүмкүнчүлүгүңүз болсо бизге деле келсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Баштагы сууну дары менен жойсо болобу? Операция кылыш керекпи? Баштагы суу дегенде башта суунун кандай жерде жайгашышына жараша болот. Мээнин ичинде гидроцефалия деп коет. Мээнин карынчаларынын ичинде суу көбөйүп кетет. Ал кезде операция жасашка туура келет. Мээдеги кисталар болгон болсо, аны да операция жолу менен да мындай дары дармектер менен да дарыласа болот. Ошон үчүн келиңиз, консультация берели, андан кийин ошого жараша анын дарылайлы. Рахмат. Ылдыйга карасам көзүм талып ооруйт. Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Мунун себеби көп. Ылдыйга караганда ооруган көп учурда гаймориттен болот. Сөзсүз түрдө дарыгерге жолуксаңыз, кеңешин алсаңыз жакшы болот. Лор врачка караса. Лор врачка болбосо жашаган жердеги үй бүлөлүк дарыгерлерге жолукса деле болот. Рентгенде билинет, көбүнчө рентген тартканда гайморит сразу көрүнөт. Давление түшүп кеткенде эмне кылуу керек? Давление түшүп кеткенде негизинен дарыгерлерден кеңеш алыш керек. Биринчи, негизгиси, кайра ушул сөздү айтат окшойбуз. Негизгиси дарыгерден кеңеш алыш керек. Анан үй шартында дарылаймын деп көп жүрүп алганга болбойт. Ошондуктан эртерээк кеңеш алыш керек. Андан кийин ошол кан басымды көтөрүүчү да дарылар бар. Ошолорду колдонгондо көтөрүлүп калат. Мен нервтенсем өзүмдү токтоно албай калам. Не кылсам болот? Мүмкүн болушунча өзүңүздү токтоого кармаганга аракет кылышыңыз керек. Андан кийин невролог дарыгерине жолугушуңуз керек, кеңеш алып дарысын колдонушуңуз керек. Андан болбосо анан үйдүн шартында ошол успокоительный препараты деп коет, ошол дарыларды ичиш керек болот. Балкимдир психоневрологко да кайрылып көрөт. Психоневрологко кайрылса да жакшы болот. Бизде психоневрологко, психотерапевтке десе элдер бир аз башкачараак кабыл алышат негизинен. Ал психический оорууга деген ойдо. Андай болбойт. Психотерапевт деген бул жакшынакай эле кесипкөй, ошон үчүн алардан деле кеңеш алып койгондун зыяны тийбейт. Мен кийинки эфирге ошо психоневрологду чакырам деп ойлотам, анткени ушул баш ооруу өзүм кармай албай калам деген да суроолор көп болуп атат. Кийинки сурооз, балам кичинесинен колу буту чымырап, кыжылат кылат. Бул бөлдөрдү кысылдатып муздак сууга салат. Азыр 6 жашта балам, боюмда барынан өзүм ушинтип кыйналгам. Бул эмнеден азыр оозумда ошентип кайра башталды. Өзүмдө кайра башталды дейт. Өзүмдө да башталды дейт окшойт. Болдорду деген бул эмнеси? Колдорун кырсылдатып деген сөз, муздак сууга салат дейт. Колдорун. Кичинекейинен ушундай болсо, дайыма колун кырсылдатып муздак сууга салса, бул эмне үчүн салып атат? Может, мүмкүн колу ысыгандыгынан байланыштыруу муздак сууга салып атат. Невролог дарыгерине жолугушуңуз керек, дарыланышыңыз керек. Андан кийин муунду ар дайым кысырата берген ал деле жакшы эмес, кырсылдаткан. Ошон үчүн дарыгерден кеңеш алып, мүмкүн болсо муундун өзүнүн да анализдери болот. Ошол анализдерди тапшырып, дарыланып койгон жакшы болот ага деле. Ал негизинен эми терапевттерге байланыштуу ооруу экен. Бирок боюнда бар кезинде ушундай кылыптыр. Баласы азыр 6 жашта кылып атыр, эми апасы да кылып атыр да. Апасы мурда болчу экен боюнда. Азыр да кайталап баштаптыр. Мынтип жүрө бербей. Ушу психоневрологко да кайрылып көрүш керек. Кайрылыш керек, сөзсүз. Эми азыр психоневролог жок жерде жашаса, үй бүлөлүк дарыгер болсо да кайрылыш керек. Менин башымда 5 сыяктуу
дөмпөк пайда болду, чоңоюп атат, эмне кылыш керек, башым көп ооруйт? Башымда без сыяктуу дөмпөк пайда болду дейт. Бул бир аз башында бир жеринде шишип калат. Бул деген липома, атерома деген оорулар бар. Ушулар болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө нейрохирургка кайрылышыңыз керек. Келип кеңеш алып кетиңиз, жардам беребиз. Рахмат. Менин неберем 1,5 жаш, ашказаны шамалдап калган дейт. Кусуп жатат, эмне дары берсем болот? 1,5 жашта балага үй шартында дары берсе болобу? 1,5 жаштагы бала кусуп жаткан болсо, үй шартында дары бергенден көрө дарыгерлерге барып кеңеш алып андан кийин берген жакшы. Себеби ал кичинекей балдар ашказанынан ооруп атабы же башка жактан ооруп атабы, аны биринчи так билип туруп андан кийин дарылаган жакшы болот, айрыкча кичинекей балдарды. Негизи дарыгерге алып барганыңыз жакшы болот, туура болот. Саламатсызбы? Менин энемдин эс тутуму начар. Азыр айткан сөзүн азыр унутуп коет. Кантип дарыласа болот? Жашы 85-те. 85 жаштагы кишилерде бул унутчаактык картайган кезде көп эле учурайт, көп эле болот. Муну негизинен өзү дагы аракет кылышы керек болот. Бир нерсени койсо, ошол койгон нерсесине көңүл коюп, андан кийин ошол бир аз дарыланып койгону жакшы болот. Неврологдор бул нерсени жакшы дарылашат, барат, ошол эс тутумду жакшырткан дарыларды, капельницаларды берет, бир топко жакшы болуп калат. Рахмат. Саламатсызбы? Мен 33 жаштамын. Уктарда денем улам-улам чөчүп батып уктайм. Бул нервтенби? Нервтен невропатологдорго жолугушуңуз керек. Кеңешин алып коюшуңуз керек. Менин баламдын грыжасы бар экен. 3 ай болду. Не кылсак болот? Грыжасы кайсы жеринде? Анча биздин омурткадагы грыжалар болсо, бизге кайрылса болот. Жардам беребиз, дарылайбыз. 3 жаштагы баланын грыжасын? 3 жашта болсо, негизи ошон үчүн айтып атам да, биздин оору болсо, андан кийин курсактын грыжасы да бар. Андай болушу мүмкүн. Кичинекей балдарды операция кыла бересиздерби? Бизде нейрохирургияда бул 3-чү балдар ооруканасында, андан кийин жалдагы больница деп коебуз. Эне жана баланы коргоо борбору ошол жактарда жасайт. Эми ал грыжа кайсы жеринде деген суроо. Мүмкүн курсагында грыжа, мүмкүн омурткасында, мүмкүн спинномозговая грыжа деп коет, андай грыжа, мүмкүн урологиялык оорулар, органдар жагында болушу мүмкүн. Ошон үчүн кайсы жер омурткасында болсо невролог, нейрохирургка, курсагында болсо хирургка, болбосо урологко кайрылганы жакшы болот. Кайсы жеринде болсо ошого жараша. Менин башым ооруйт, цитрамон ичсем тоготпойт. Эмне кылсам болот? Цитрамонду тоготпой калса, неврологду тоготот анда. Неврологко барышы керек. Рахмат. Тиштердин нервин биригип калуусу эмне себептен? Тиштердин нерви биригип калуусу, эми ушул тиштин оорусуна байланыштуу болот. Бул учурда стоматолог же болбосо челюстно-лицевой хирург деп коет, бет жаак хирургтары, ушуларга кайрылыш керек болот. Мындай диагнозду бирок сизге ким койду ушул суроода? Тиштериңиздин нерви биригип калды деген. Саламатсызбы? Менин балам 1 жаштан баштап антибиотик көп алып койду. Бөйрөгүнөн суук тийип, антибиотиктин зыяны жокпу? Рахмат. Өтө көп алган, антибиотикти өтө көп алгандын зыяны болот. Эми керек учурда ошол убакта ооруп жаткан болсо, алган болушу мүмкүн. Ал баланын ден соолугу үчүн. Эми оорубай жүргөн болсо, жакшы болуп калган болсо, мындан ары керегин гана алып, ашыкчасын албаган жакшы. Сөзсүз ар бир алган дарылардын аздан болсо дагы организмге бир аздан болсо дагы зыяны тиет. Боорго, бөйрөккө, боор менен бөйрөк канды фильтр кылган үчүн ошол жактарга бир аз зыяны тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн керектүү гана алган жакшы болот. Ошол апаларга дагы негизи кеңеш, сиз кайсы балдарыңыз кайсы дарыны алды, ошол өзүнүн книжкасы болуш керек, ошол жерде бүт бар тең жазылыш керек. Ал кээде ошо бейтапканага да таштаган себептен өзүңүз эле бир
тетрадь алып туруп ошол жерге баардык эмне дарыларды иште жазып алса, өзгөчө антибиотиктерди. Анткени мурда кайсы антибиотикти ичкенин көрүп, кийинки кандай антибиотик жазганда да билет биринчиден. Экинчиден ар дайым бир эле дарыгерге көрүнсөңүз да жакшы да, анткени ал дарыгер сиздин балаңызды жакшы билип калат. Кандай ооруганда кандай азыраак бир натыйжасы жакшы, бирок жаман терс таасирин берген азыраак дарыларды да жазып берет деген ойдобуз. Кийинки суроо: менин балам 4 жашта, аябай так сүйлөчү. Азыр иттен коркуп калып кекештенип сүйлөйт. Нервден эмне кылсак болот? Сөзсүз нервден болот, катуу коркуп калгандыктан болуп атпайбы? Ошон үчүн сөзсүз түрдө дарыгерлерге, невропатологко, андан кийин психотерапевттерге кеңеш алганы барып, дарыланып коюш керек. Кекештенип сүйлөсө дагы логопедке да барып койсо жакшы болот. Кийинки суроо: саламатсызбы күйөөм, экөөбүз чырдашканда сөзсүз башым арткы жагы ооруйт жана көңүлүм айныйт, бирок куспаймын дейт. Күйөөсү экөө чырдашканда болсо эми ким менен деле болсо чырдашканда болуш керек. Андан кийин эми кускусу келсе, невролог дарыгеринен же бизге болсо да келип, эч болбосо жашаган жердеги үй бүлөлүк дарыгерлерден кеңеш алып дарыланып койгонуңуз жакшы болот. Анан мүмкүн болушунча урушпаганга аракет кылыш керек, ызы чуудан алысыраак жашаганга аракет кылыш керек. Кызым күн жылгандан баштап башым ооруйт дейт. Кандай кеңеш бересиз? Күн жылганда. Күн жылгандан баштап ооруйт. Кызы жаш кыз болсо, только баш эле ооруган болсо, анда бизге невролог, нейрохирургтарга кайрылсын. Эмне себептен болушу мүмкүн күн жылганда? Күн жылганда күндүн радиациясынан болот анча-мынча учурларда. Анча-мынча адамдардын организми ушундай ысыкка чыдабайт. Ошолордун себебинен болушу мүмкүн. Сөзсүз кыздын өзүн көрүш керек. Андан кийин анан кеңеш бергенге туура келет. Менин башым көк желкем ооруйт, тердегенде бызылдап башым тертегенде кычышат да, жара болуп кетет. Эмнеден? Көк желкем ооруйт дейт. Көк желкесинин ооруганы моюндун остеохондрозунан же болбосо гипоплазия позвоночной артерии деп коет. Моюн кан тамырларынын бир аз ичкерип калганынан болушу мүмкүн. Тер дегенде тырмаса, көп тырмаса сөзсүз жара болуп кетет. Ошону тырмабаганга аракет кылыш керек. Мүмкүн сиз билбейсиз, мүмкүн дерматологторго да кайрылып коюшуңузга туура келет. Анан неврологтордон сөзсүз кеңеш алыңыз. Кийинки суроо: саламатсызбы, менин боюмда бар, давлением 100-60 болуп жатат. Кээде башым ооруп калат. Дары ичсем болобу же эмне кылам? Сиздин дары ичерден мурда сиздин боюңузда бар болсо, срогун билиш керек. Кайсы срокто? Первый триместр деп коет, биринчи 3 айлыкта мүмкүн болушунча дары ичпегенге аракет кылыш керек. Андан кийин негизинен гинекологдон сөзсүз түрдө кеңеш алып туруп, андан кийин дары ичкен жакшы болот. Себеби ал дарылардын курсактагы балага да бир аз зыяны тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз кеңеш алып, андан кийин ичиш керек. Ысыкка такыр чыдай албайм. Дароо эле башым катуу лукулдап ооруп баштайт. Өзгөчө жайында күндүн ысыгынан. Бул мурдакы суроо окшош экен. Ошондой экен. Ошол эле жооп ага. Менин сужением бар. Мындан 3 жыл церапрозин, актавигин алгам. Азыр башым ооруп турат. Ушул дарыларды жыл сайын алып туруш керекпи? Кандай кеңеш бере аласыз? Негизинен биринчи текшерип көрүп, андан кийин дарыларды алган жакшы. Менин сужением бар дейт. Мүмкүн кан тамырларында сужениясы бар. Кан тамырларды кеңейткен дарылардын түрү аябай эле көп. Кимисин алса да болот, бирок ар бир адамга өзүнчө кеңеш берип, андан кийин дары берген жакшы болот. Ошон үчүн сөзсүз эле церабробин менен актавегин эмес, башка дарыларды деле алса болот. Негизгиси кеңеш алып, андан кийин алганыңыз жакшы. Кызым 7-де, чачына ак түшүп атат. Эмнеден? Кызы 7 жашта чачына ак түшсө, бул негизинен зат алмашуудан болот. Ошон үчүн
дерматологторго көрсөтүп койгон оң болот. Назарбек Ахмадалиевич, биздин да убагыбыз акырына келди. Сиздин жыйынтыктоочу сөздөрүңүз келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Жыйынтыктоочу сөзүбүз эми биздин элибизге негизгиси ден соолук каалайбыз. Кыргыз эли эч качан оорубасын. Оорубаңыздар, көп жашаңыздар. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Ошол биздин каалообуз. Заманыбыз тынч болсун. Чоң рахмат. Сиздерге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.